Özgöçe özgön gürüşüdөн 3 turdu aş жасайбыз. Бардык аштарды даярдаштан алдын биринчи гүрүчтөрдү чылап коюш керек кайнак сууга. Чайхана палау үчүн куйруктон иштетебиз. Калган пловторго суу майдан иштетсеңиздер болот. Чайхана палау куйрук менен болот. Бисмилля. Чайхана палау башташ үчүн биринчи суөктөрдү салабыз. Чайхана палауга сайызды азыраак кошосуңар. Анан жашынакай куйрушуңар, кып-кызыл кылып. Той ашы үчүн тактама иштетебиз. Той аш үчүн 1 кг эт кетет, 1 кг сайыз кетет. Анан 300 грамм пияз кетет. Биринчи этти салабыз, чоң-чоң кусокторду салабыз. Бисмилля. Пияз кызаргандан кийин полный сайызды таштайбыз. Той ашыга сайызды көбүрөөк кошосуңар, анан чаба куйрусуңар. Үйдүн ашыга суума иштетебиз. Үй ашында орточо сайыз кошосуңар, анан орточо куйрусуңар. Ашыбыз даяр, ана жеп көрөлү. Бисмилля. Жамдуу болуптур. Аш жегенден кийин алайкы напитктерден ичиш керек. Анан бир өрөлүү, жаңы напиктери чыктыр. Морстору, облепиха экен. Бисмилля. Бисмилля. Вот это